Мен Осмонова Жылыскан Култаевна, Жаңы жол асылдары кооперативинин башчысымын. Бул кооператив 2021 жылы уюштурулган. Азыркы күндө Токой чарбазынан алынган табигый жемиштер менен иштеп атабыз. Таза продукциялар мурун жолдо эле ушул бышкан жеринде эле калып калчу эле, чирип, азыр уже алып элдер да ойгоно баштады. Биз көбүнчө кайналы варенье жасайбыз. Кызыл долоно, сары долоно, анан кийин айва вареньясын жасайбыз. Компотторду жасайбыз. Жалаң бизде ушул табигый, таза продукциялар менен иштейбиз. Бул кооперативге түшкөнүбүздүн себеби биз тоолуу аймакта жашайбыз. Бизде көбүнчө жерлерибиз, бөлүнгөн жерлер аз, үлүшкө тийген жерлерибиз аздан тийген. Көбүнчө аял кишилер үйүндө отурат. Ушул долбоорду билип калып, аймактарда өнүктүрүү долбоорун угуп калып, биз ошого пилотный болуп кирип, проектти жазып, ушул кооперативди уюштурдук. Долбоордун негизинде жайызет евро биримдиктен биз 1,850,000 сомдук проектти алдык. Алардын баардыгы оборудованиялар. Бул проекттини жазылгандан кийин бизде айыл өкмөт абдан жакшы жардам берди. Ушул зданиябыз айыл өкмөттүн балансында турат. Буну бизге арендага берди. Абдан көп окууларга катыштык. Даже биз ушул продукцияны кандай кылып кабыл алгандан баштап кайнатканга чейин бүт окуудан өттүк. Ушул жерде 15 кыз иштесе, 15 окуудан өттү. Өзүбүздө атайын жайызеттен технолог тандап берип, бизди келип практически работаларды кылып берди. Баардык нерсебизди окуп, башка обмен опыт работаларга бардык, кандай кылып иштешип аткан экен. Бул жерге иштеп баштагандан баштап биз кадимкидей эле айлык алып баштадык, акча алып баштадык. Үй-бүлөк бюджетке кичине болсо да жардам болду. Айылда бүт эле жаштар сыртка иштеген чыгып кетишти. Орто жаштагы эле аялдар калышты, бала чака неберелерин карап. Азыраак болсо дагы ошо 15 аялдын үй бүлөсүнө кичине жарап атат. Финансы жагынан кичине толукталып атат акчабыз. Кээ бирлери дагы бизден үйрөнүп кеткендер бар. Өзүнчө бизге продукция даярдап берген кыздар чыгып атат ичибизденчи. Мамлекетти тиктебей, өз алдынча иштөөгө аракет кылышып атат. Жайызетке, Евросоюзга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз.